кызыкчылыгым мен бир киши иштеп эмес. Аны команда иштеп атам. Бирок мамлекеттин келечеги үчүн иштеп атам. Ошол эркинде мен кыйратам дегендердин баары кайда мамлекетке келип бүт барады мына сотто жүрүшпөйбү. Роза Сакын Отунбаева мени мажбурлап келип коопсуздук кызматынын катчысы кылып дайындап койгон. Кудай музыкалык талантты берген адамдар Кудайдын сүйүктүү адамдары деп эсептейм. Амансызбы, урматтуу көрөрман. Бүгүн биздин сурообузга Коопсуздук кеңешинин катчысы генерал-лейтенант Марат Иманкулов мырза жооп берет. Марат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Ыраазычылык билдиребиз. Ол иш убактыңыздын таңсыздыгына карабай биздин суроолорго жооп бергенге макулдук бергениңиз үчүн рахмат. Марат мырза, сиз Кыргызстанда ушул коопсуздук кызматында өмүр бою эмгектенип, генералдыкка жеткен, анан ушул күнгө чейин ушул тармакта келаткан аз сандагы генералдардын бирисиз. Ошон үчүн бүгүнкү суроолор көбүнчө сиздин өзүңүздүн жеке турмушуңузга, өзүңүзгө байланыштуу болот. 60-жылы туулгансыз. 86-жылы эмгек жолуңузду ушу коопсуздук кызматында баштагансыз. Туура. 35 жылдай убакыт болуп тур да ушул тармакта келатканыңызда. Акыркы 5-6 жылдагы баягы саясий окуяларды эске алганда сиз дээрлик 30 жылдын тегерегинде ушул тармактын ичинден чыкпай кошо кайнаган адамдардын бири экенсиз. Бул убакытта эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз? Мен 30 жылда иштеген жокмун, бирок 25 жылда иштедим. Өзүң айткандай 86-жылы бизди ал кезекте Советтер Союзунун убагы эле коопсуздук комитеттин катарына мени чакырып алып, аскердик милдет катары чакырып алып, өзүнүн атайын жогорку курсу бар экен, ошого жөнөтүп, ошондон окуп келгем. Ага чейин мен Москвада 5 жыл окуп келгем, Полиграфический институтта 5 жыл окуп келип, нарында главный инженер, начальник милдетин аткаруучу болуп, уже иштеп калгам да. Эми буга жооп бериш, мындай сразу эле жооп бериш кыйын эми. Эмне жоготтум, эмне уттум. Мисалы мен жоготконум жагын карап көрсөм, жоготсом, менден андай эркин жүргөнү жакшы көрчү элем. Спорт менен абдан машыкчыл элем. Жумуштан бош убактарда спортко, үй бүлөгө көңүл бурчу элек, мына ушул жактан көп уттурдук. Баягыдай бош убакыт болбойт. Үй бүлөгө дагы эртең менен кетесиң, кечинде кеч барасың. Өзгөчө жана балдар кичинекей кезде балдарын уктуп атканда кетчү элем. Кечинде келсем дагы уктуп аткан кези болот. Ушундай көптөр болду. Дем аш күндөрү гана балдар менен ары бери чыгып болбосоң, мына балдардын чоңойгонун, өзүм балдардын чоңойгондорун билбей калдым, 4 бала. Алар кантип чоңойгондорун да мен азыр элестете албай калдым. Ошо убакыт ошо жумушка көп кетип калды. Анан уткан жагым, көп эле жагынан уттум. Бизде мурда деле азыр деле ошондой талаптар абдан күчтүү. Билим жагынан абдан талапты, катуу талап коюлат. Биз документация менен абдан көп иштейбиз. Ошо документацияга так болушуң керек, аны туура жаза билишиң керек, туура талдай билишиң керек, ошол экен туура ишке ашыра билишиң керек. Мына ошого окшогон нерселерден көп нерсени үйрөндүм. Көп иш кылдык, кыйынчылыктарды өткөздүк. Мамлекеттин мына 30 жылдык кандай мамлекет кичинекей баладай болуп төрөлгөндөн баштап чоңой баштаганда, мына биз ошо процессте чогуу жүрдүк. Чогуу төрөлгөндөй болуп, чогуу чоңойгондой болуп, мамлекетте кандай проблемалар, кандай жакшылар болсо, ошону кошо проблемасын, кайгысын кошо бөлүшүп, жакшысына кошо кубанып чогуу келдик. Мына ошентип өсүп келдик. Эми акыркы 10 жыл мен үйдө иштебей отуруп калдым. Ага да себеп бар. 11-жылы мен ошол кезде мамлекеттеги жетекчилер менен, коопсуздук кызматындагы жетекчилер менен иштеше албайм деп, мен силердин кылып аткан саясатыңарга мен такыр макул эмесмин деп, демонстративно отставкага кетип калгам. Отставкага 10 жыл жүрдүм эле, анан былтыр мына май айында биздин азыркы президент Садыр Нуркожоевич өзү жолугуп иштеп бербейсизби, тажрыйбаңызды бөлүшпөйсүзбү мамлекет менен, билимиңизди балдарга бөлүшпөйсүзбү, ушу сиздин азыр тажрыйбаңыз керек болуп турат деп мен сурангандан аркасында макул болдум. Иштейин деген деле эме ниетим жок болчу, бирок мамлекеттин коопсуздугунда билим, тажрыйба керектигин бар сезип турам. Ошон үчүн болгон күчүбүздү, болгон убактыбыздын баарын ошол эки биздин коомубуздун, улуттун коопсуздугун камсыздап бергенге, жаркыраган жакшы мамлекетти курабыз деген аракеттерге мен да эмгегим кошулабы деген менен мына азыр ошол эки жумушта иштеп турам. Кызматка келгенге чейин мурдагы жылдарды эске алганда
президент болом деген саясий амбициясы бар, чоң амбиция менен жүргөн саясатчылардын бири болчусуңуз. Бул кызматтан кеткенден кийин деле саясий ишмердүүлүктү улантасызбы? Мында да менин президент болоюн деген амбициям жок болчу. Сиз койбодуңузбу? Жок, ал турмуш, мен турмуш түрттү ошого. Москвада иштеп аткан кезимде, ошол кездеги мамлекет башчысы президент Роза Сакын Отунбаева мени мажбурлап келип, коопсуздук кызматынын катчысы кылып дайындап койгон. Жок, болбойт десем да болбой, кыстап отуруп коюп койгон мени. Сиз керексиз бияка деп. Анан кайра 3 ай, 4 ай иштеп, анан баягы жаңы конституция кабыл алгандан кийин коопсуздук кызматы деген жаңы конституция каралган эмес, анда коргоо кеңеш деп калган. Кайра Москвага кете берейин, жумуш орунду турса, жок, мен сизди кетире албайм. Сиз бу жерде улуттук деңгээлде терроризмге каршы борборун түзүшүң керек. Сиз мен ошо СНГ мамлекеттеринин ошондо иштечимин да, Москвада. Мына ошондой антитеррордо ошол борборду улуттук деңгээлде бу жерде түзүңүз деп туруп, мени улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кылып дайындап, терроризмге каршы күрөшүү борборунун директору кылып мен биринчи болуп приказ дайындады. Мен ошону калыптандырдым, ошол борборду түздүк. Анан бирок иштеп атканда ошондо саясий кырдаал башкача болуп кетти. Жанагындай президентке чыгабыз деген амбициясы, именно амбициясын алдырып, президент болобуз деген гана, президенттен башка эчтеке кереги жок мага деген адамдар чыгып президент болобуз деп чыкты. Ошондо мен макул эмесмин деп кызматтан кетип калдым. Анткени биздин мамлекетибизде коррупцияга абдан бата баштаган ошол кездеги жетекчилер. Фамилияны деле айтам керек болсо. Мамлекет башка органдарда да абдан коррупция гүлдөй баштаган. Мен ошого макул эмесмин деп Роза Сакынга бачың айттым. Роза Сакын ал временный болчу. Уже ал жетпей аткан кете турган мезгил болчу. Ага да айттым, момдайлар болбой атабы, эл талап кылат, мен кетип анда деп кетип калгам. Хотя мамилебиз абдан түзүк болчу. Ал мен сыйлачы, экөөбүздүн ортобузда уруш эмес, жогорку тонда да сүйлөшкөн эмеспиз. Абдан мындай полуслово түшүндүрүшүбүз да. Мен кетип калгам. Ошо кеткен мезгилде мен жана патриот жигиттер бар, азыр жүрүшөт. Мен улуу, мен агайларым да бар. Мен курдаштар да бар, ошолор келип туруп мени кыстап отуруп, сен азыр бул президенттикке койбосоң болбойт. Сеникиндей түшүнүк, сеникиндей аскер кызматын түшүнгөн, ал кезектеги конституция боюнча президенттин милдеттеринин негизги бири бул коопсуздук маселесин кароо, коргонуу маселелери. Калгандардын баары өкмөткө кирмекте. Мына ошол экини сен түшүнгөн адам катары сен барбасаң болбойт деп кыстап отуруп мени кандидаттыкка койдурган. Анан коюп, анан билесиңер кандай болгон, фальсификация болуп отуруп бүткөн. Анан ошондон кийин мен атсак берип алып, мына 10 жыл үйдө отурдум. Мен амбициям жетилип барган эмес. Эптеп мага президент болоюн деген менде максат жок болчу. Рас эл суранууда барып көрөлү деп кылдык. Канча жолу мени акчаларын көтөрүп алып, дипломаттарга толтуруп сумкалар менен могу акчаны алып чыгып кетчи деген күндөр болду. Жок дедим. Мен могу команданы да сатпайм. Мен акча үчүн келген эмесмин, мен амбиция жумун. Мен элге кызмат өтсөк өтпөсөк жок деп, тааныш жок деп болгон эмесмин. Саясатка да мен аргасыздан бардым да ошондо. Анан 10 жыл үйдө бош жүрдүм. Баягы менин коллегаларым, досторум, пикирлештерим келип, саясий партия түзөлү деди. Сиз ошо партияны жетектеп берсеңиз деди. Анан Таза Кыргызстан деген саясий партия түздүк. Түзүп, ошо менен иштей баштадык. Аны өзүңөр YouTube'да деле көп жазылып калды. Шаардык кеңешке койдук, кийин жогорку кеңешке коелу деген аракет бар эле. Ошондо дагы абдан бизге көрө албай, бир чети корктуу, жана көмүскөдөгү өкмөттү да түздүк. Ошол кезде абдан бийлик тарабынан чочуркап, бизди тияктан кызып, бияктан кызып баштады. Мен оппозиция болгон эмесмин эч качан. Бирок мен оюмду, пикиримди, саясий ой пикиримди ачык айткам. Эч кимден коркпостон ачык айтчумун. Азыр деле ачык айтам болгондой. Анан эми азыркы жетекчилик биздин президент Жапаров келип иштеп бериңиз дегенде мен ошол эки өзгөчө жанагындай мен характеримди эле билет болуш керек. Эми иштеп бериңиз деди, мен иштеп атам. Кызыкчылыгым мен бир киши иштеп эмес, аны команда иштеп атам. Бирок мамлекеттин келечеги үчүн иштеп атам. Ушул жерде коопсуздук камсыздап берели, улуттун коопсуздугу камсыздуу болуш керек. Эгерде биз коопсуздук камсыз болсок, калган кылып аткан иштерибиздин баары тең текке кетип калышы мүмкүн. Сиз иштеген жылдарда Кыргызстан эгемендүү болду, бир нече коогалаң окуялар болду. Туура. Төңкөрүштөр болгон учурлар болду. Туура. Тилекке каршы улуттар аралык жанжалдар менен коштолду ушул эгемендүүлүк 30 жылдын ичинде көп кайгылуу деле окуялар көп эле болду. Туура. Анан
бул сиздин ишиңизге аябай байланыштуу жакын окуялар болду бардыгы? Мамлекетте болгон көйгөйлүү проблемный окуялардын баарында тең мен катыштыгым бар. Жаш кезегим, жаш болсок да өз деңгээлде ошол кездеги деңгээлибизге жараша аралашып катышып жүрдүк. Мисалы 90-жылдагы улуттаралык кагылышууда мен ошо өзгөндө барып, Ошто барып иштеп калдым. Ошолдун аягына чейин бүт ситуация стабилдештирип бүткөнгө чейин 31-декабрга чейин 90-жылы биз ошо Ошто иштеп турдук. Баары бүтүп, эл тынчып, стабилдүүлүк орногондон кийин анан бияка келип иштегенбиз. Кийин жанагы Аксы окуя болгондо ага түздөн-түз байланышым бар. Аксы окуя болоруна бир жума калганда мени болбой туруп, кыста отуруп жалал атка отургон управление жетекчиси кылып. Сен барбасаң болбойт, кырдаал күчөп кетти. Ошо жерде иштеп аткандардын баары такыр алы келбей калды. Сен барбасаң болбойт деп мен кыста отуруп келип, мына ошо жерде күн түн деп кабинеттен чыкпай иштеп жүргөндөр болду. 45 күн кабинеттен чыкпай ошо жерге уктап, ошо жерге жатып иштегенге туура келди. 2 күндүн биринде Аксыда болуп аттык. Мына ошентип Аксыда элдер менен сүйлөшүп отуруп, аерде да окуяны калыптандырдык, стабилдүүлүк алып келдик. Аксы элине рахмат. Туура сүйлөшүп, түз сүйлөшкөндө элдерди абдан туура түшүнө билген, аларды даже колдой билген эл. Мына алар менен азыркы чейин байланышым бар. Ошо жерде жүргөн. Кийин 2005-теги болгон окуяда мен ошо жерде аралашып калдым. Андан кийин мына Бишкекке келип, бу жерде терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгы бар эле, ошону жетектеп турганда, баягы террористтердин билесиң чабуулдары болду. Мына ошол мезгилде биздин коллегалар окко чыккан күндөр болду. Аларды көрүп, жанында кайгырып, ыйлагым келип жүрдү. Жолдош балдардан ажырап калдык. Андайлар көбөлөп алды. Эми бул турмуш деген ушундай экен да, бир жакшылык, бир жамандык аралашып жүрөт экен да. Намысыңды сен кичинекей кезиңден бери намысыңды сактай билишиң керек да. Уятың менен иштешиң керек. Эгерде намысыңды бир жолу алдырып, эртең кайралам деген ал болбогон сөз. Намысыңды кичинекейден сакташың керек да. Бир да күн өмүр өткөнгө чейин намысыңды сактай билишиң керек да. Өзгөчө аскер кызматында иштеген адамдарга бул өзгөчө. Принципти кармай билишиң керек. Ана принципти кармай эле баягы кашайып эле отура бергенде эмес ал. Турмуш өткөргөндө реалдуулук өзгөрөт. Сен ошого жараша сен да өзгөрөсүң. Бирок кээ бир бүткүл адамзатка таандык болгон принципиалдуу көз караштар болот. Мына ошол экини кармана билиш керек. Кээ бир адамдар конъюнктурный көз караш менен принциптерин алмаштырып ийген күндөр болот. Эгерде эртең мен мындай кылбай койсом мени кызматтан алып коет, бу жерден кызматтан жогорулай албай калам, бу жерде мага башкача мамиле кылып коет деген эме менен мындай варьировать этип ушундай ары кылып коет да. Мен андай кыла албайт экенмин, анткени ата-энемден тарбия алгам, ата-энем да ушундай сүйлөгөн, түз жүргөн адам эле, атам дагы, апам дагы түрү. Мына ошолордун тарбиясы болду болуш керек. Мен ошентпегендиги үчүн көп жерден куугунтукта болдум. Көп жерде мени түшүнбөгөндөр да болду. Бирок акыры аягы келип эле мен туура болуп чыкканын байкалып аттым. Турмуш өзү көрсөтүп коет экен. Мына 11-жылы мен макул эмесмин. Мамлекет башчылары, азыркы бийликке келип аткандардын баары булар таптакыр башка жолго түрткөн да элди дагы, мамлекетти дагы. Урлар көп болуп атат, мамлекет талкаланган турат. Мен буга макул эмесмин, мен буларга аралашып кошо иштегим келбейт. Эртең булар менен моралдык түрдө болсо да мен жооп бергим келбейт. Анткени көп нерселер башкача болгон турат. Мен ошондон мен кетем. Кийин жооп бере турган күндөр болот. Сот алдында болбосоң дагы өзүңдүн уятыңдын астында, балдарыңдын астында да жооп бере тургандай күндөр келет. Ошондо эмне жооп бересиң, андан көрө кой. Мен алыс болайын мындан деп басып алып чыгып кетип калгам. Мына 11 жыл, 10 жыл, ровно 10 жыл үйдө отурдум, иштебей. Кийин турмуш тастабады мына. Ошонун баары кайда азыр? Ошол экинде мен кыйратам дегендердин баары кайда мамлекетке келип? Бүт барады мына сотто жүрүшпөйбү? Кайра кесип тандоого мүмкүнчүлүк түзүлүп калса, кайра ошол кесип тандай бериңизчи, ойлонуп бериңиз. Негизи мен жаштайман, мен кесип тандаганга мага мүмкүнчүлүк бербеди турмуш. Ушундай обстоятельстволор ушундай болуп калды. Мен инженер болоюн деген өзүм жакшы ниетим бар эле. Бирок кандай инженер болуш тандагам мен, политехнический институт тандып, ошол жерден факультет, механический факультет деген бар эле, ошондо станкостроение бар эле. Өзүм ушу математикага, физикага жакын элем, мектепте жүргөндө атам өзү мугалим, математик болчу. Политехникке тапшырсам, мени ошол жерден экзамендерге абдан жакшы тапшырып, бүт бааларым 4-5 болуп калып, Центральный вуз деп Москвага жөнөтүлгөн, полиграфический институтка. Полиграфия жөнүндө мен түшүнүгүмдө жок болчу. Бирок аяка барып механический факультетин окуп, инженер болуп чыктым.
Анан кийин мен ошо инженерлик факультет мен кесип менен иштейин деп келсем, анан мен жанагы улуттук коопсуздук кызына мени кыстап тура албады да. Сыртыман изилдеп изучать этип туруп, анан кийин все, мы вас призываем деп эле ошол киши союзда мен офицерлик алып койгон, алып барып окууга жөнөтүп койгон. Мына ошо менен мен эми бирок ал союз убагында жанагындай билесиңер, партиялык идеология, КПСстин идеологиясы, советтик түзүлүш, азыркыдай менчик деген, жеке менчик деген почти жок кезде болчу. Кооперативдик менчиктер бар эле, мамлекеттик менчиктер бар эле. Форма билесиңер, тиги средства производствого жалаң мамлекеттик менчик эле, элдин менчиги эле. Ошон үчүн элдердин баары мамлекеттик кызматтарда иштечү эле. Ошон ичинде улут мамлекеттик коопсуздук кызматы деген өзгөчө көз караш менен карачу элек. Абдан престиждүү, мындай кандайдыр бир өзүнүн сыйкырдуу, мындай табышмактуу ореолу бар эле. Анан жаш жигит болгондон кийин балдардын баары ошол жакта кызмат кылабыз деген. Мен да эле кичкезимде кызмат кылсам деп, бирок мен офицер болсом деп кылчу элем, бирок жана турмуш мени эме кесип тандаганга мага жол бербеди да. Наоборот, алар мени алып барып мына моякта иштейсиң деп түтүп отурду. Мына азыр элестетип көрсөм, турмушумда мен көп эле кызмат, улуттук коопсуздук кызматында көп эле ар кандай кызматтарда иштедим. Бир да жолу өзүм тандагандай, өзүм моерде иштейм дегенде мага мүмкүнчүлүк бербептир. Бияка барасың, тияка барасың, терден иштейсиң деп эле жөнөтүп бериптир. Бир да жолу мен могул кызмат иштейин, бир могул кызматты бериңизчи деп бир жетекчи менен сүйлөшүп көргөн эмесмин өмүрүмдө. Башка кызматтан да сурап көргөн эмесмин. Балдарыма да кызмат таап бериңизчи деп бир кишиден кайрылып көргөн эмесмин өмүрүмдө. Сиздин жолуңузду улаган балдарыңыз барбы? Мен жолумду улаган мен балдарым чыккан жок. Ага дагы. Сиз өзүңүз каалаган жоксузбу же балдарыңыз тандаган жок? Балдар тандайбыз деди, мен балбой койдум. Бир гана себептен мен ошол балдарым чоңоюп калган мезгилде саясий кырдаал, ушундай саясий кырдаалдарга мен туш келип калдым да. Мен оппоненттер, мага оппонент болгондор мага каршылык кылам деп балдарымды психологический жактан сындырып койго деген эме менен мен балдарымды аяп барбагыла деп койдум. Болбосо алар мектепте абдан мыкты бүтүштү. Улуу балам болсо 10 класс менен 11 классты экстернен бүтүп алып эле келип жогорку жайын өзөтүп алды. Мен анда чырылдап жалдап иштеп жүргөм. Убактында болгон эмес. Бир балам юридический бүтүп алды, бирөө Москвадан бүтүп алды, кенже уулум Кытайдан барып бүтүп алышты. Окуулары мыкты окуучу. Баары спортсмен, спорт менен машыгат. Кичкезинде мен да спорт менен абдан машыгчумун да. Анан биз алып барып алар менен кошо өнөчүлөр, алар да ошо кичкезинде бизди көрүп атып, алар да спортко кызыгып калып, абдан спортко абдан машыккан балдар. Любой вузга алып барсаң, любой өтө тургандай болчу. Мына өзү тандап өтүп алды. Кызматка деле мен кызматтан деле өтүп кетмек. Бирок ошол кезде кээ саясатчы деп албайм, жанагындай интригандардын кесепетинен сен өтпөй калдың деген шылтоо кылып, искусственно жасап коюп, балдарды психологический кичине психологический жактан чоң удар алып калып, кийин турмушта ошол эки мындай ызасын көрүп калбасын деген эме менен айттым. Азыр башка турмуштабай. Тандап өзүңөр тандаган любой жумушта иштегиле. Бир баламды дагы буяка бар деп айткан жокмун, өзү тандап иштеди. Бир баламды да буяка орноштуруп кой деп бир кишиге барып кайрылган да жокмун. Бир мамлекеттик кызматка да барган жокмун, бир жерге барган жокмун. Мен баламды иштетип берчи, мен баламды буяка өткөзүп берчи деген бир кишиге да суранып да барган эмесмин. Өзүм тем более мен өзүм кызматымда бир кишиден кызмат сурап көргөн эмесмин. Ушул күнгө чейин бир кишиден бир барып кызмат сурап, мен бу жерде иштейт элем деп сурап көргөн эмесмин. Абай көпчүлүк учурда сиз жана тапшырмалар менен иштедим деп атпайсызбы? Жумушка байланыштуу. Өзүңүз үй бүлөнү карап, балдарыңызга кандай ата болдум деп ойлойсуз? Мен азыр ойлоп атам, эми ал илгери, конечно, мен дагы балдарымды татыктуу балдардан чыксын деген балалуу болгондо эми ойлойсуң да, батасын аласың, улуу адамдардын, аксакалдардын батасын аласың, келечекте мыкты эл коргогон, эл баккан, мыкты адамдардан болсун деп батасын берет. Бирок кыстаган турмуш сен ал ишке ашыра албай калат. Мен айтпадымбы? Өзгөчө биздин кызматта балдарга тарбия маселесини убактында болбой калат экен. Убактын жоктугу да. Күнүгө отуруп алар менен окусун карап отурганга болбойт.
негізінен ең жоғарғы тәрбие мен азыр түшүнүгүм боюнча мен азыр мына ал уулдарым эмес жалаң менин неберелерим бар азыр. 10 неберем бар азыр. Мен ойлоп атам, ең мыкты тәрбие бул ата-эненин жүрүш-турушу. Үйүндө болсо, жумушта болобу, коомчулуктун ичинде болобу, достордун арасында болобу, ата-эне кандай жүрүм-туруму болсо, балдары ошол экен куду ошондой эле болуп чоңоет. Мына ең мыкты тәрбие адам ата-эне өзүн алып жүрүшү. Эгерде үй бүлөдө ата-эненин сүйлөгөндөрү, кылган иши менен дал келип, коомчулуктун кызыкчылыгы менен кошо жүрүп, достор менен ачык сүйлөшүп алдабай, же достор менен бирде сүйлөшүп кеткенде артынан шыбап, аны келчеги которуп алып туруп аны жанагындай мүлжүп, жигитти мүлжүгөндөй мүлжүбөй, таза мамиле кылып, таза мамиле үйрөтсөң, балдарың ошондой кылат экен. Эми айтып отырсаң кээ бир бир кулагынан кирет, бир кулагынан чыгып кетет балдар. Айтып берсең сөз жетпей калышы мүмкүн. Эми кээ бир балдар сезимдүү балдар сөзгө да кирет. Бирок сен кылып атканды баланын жана психологиясы бар кичинекейде. Ата-энени кумир катары тутат алар. Ата-энеден башка эң баалуулук жок аларга. Ошон үчүн жаш кезегинде балдар сени туураган аракет кылат. Мен ушу атамдай болушум керек, атамдай болсом гана деп анан. Онан ошол сени жакшы иш кылып атсаң сени туурайт, жаман кылсаң да сени туурайт. Уурдап атсаң сияга окшоп, бул туура турбайбы? Взрослый адамдар ушундай иш кылыш керек турбайбы деп алар мындай талдабайт да алар. Келечегин ойлобойт. Аларда бул нормальный явление турбайбы? Уурдай болот турбайбы деген менен аларда уур болуп чыгат. Калпы сүйлөсөң, аларда калп сүйлөгөндү үйрөнүп калат. Боло турган нерсе турбайбы? Анткени улуу адамдар ушинтип сүйлөйт турбайбы? Ушундай болуш керек турбайбы деген эме менен алар тарбияландырат. Ошондон ушу ата-эне балдарын абайласа да, балдарын келечегин ойлосо, үй бүлөсүндө абдан таза жүрүш керек да. Таза сүйлөп, таза тутумун көрсөтүп, балдарга үлгү болуш керек да. Достук мамилеге кандайсыз? Чыны жакын ишенген досуңуз ким? Менин атам да достук абдан бекем киши болчу. Бирок достор көп эмес болчу. Саналуу достор бар болчу. Анткени ал жумушта жүрчү, тигинтип, баарын эле достук кыла берчү эмес. Жолдоштор бар болчу. Аны менен келип кетип, чыгып жүргөндөр бирок досторунан мен билгенден бир эки жылы досу бар болчу. А меники да ошондой болуп калды. Анткени бул улуттук коопсуздук кызматында жүргөндө биз элдер менен мындай дос мамиле кылып, алар менен аралашып жүргөнгө мүмкүнчүлүк жок экен да. Анын үстүнө биздин жумуштун регламенти да ошого жол бербейт да. Ошондуктан көп досторум мен өзүм кесиптештерим. Досторум менен иштешкен кесиптештерим, менин досторум. Анан мындай арга жакка барган жерде жакшы жигиттер менен жолугуп таанышып калганда ошолор менен жолдош болуп жүрдүм. Ошондуктан мен досторум абдан көп деп айта албайм. Бир-эки жакын досторум бар болуш керек. Мына жолдошторум мындай жакшы мамиледе жүргөн, бирибизди сыйлаган, урматтаган жолдошторум абдан көп. Анткени адамдын эң көп байлыгы билесиңер, орустар дагы эле орустун макалы бар. 100 дос 100 сом акчаң болгондон көрө 100 дос күткөнүң жакшы деп айтат эмеспи? Лучше иметь 100 друзей, чем 100 рублей деп илгери айтып калчу. Ошол сыяктуу дос күтүшчү, эгер сен мындай башка гражданский службада жүрсөң, убактың көбүрөөк болсо, мүмкүн мен деле досту көп күтмөкмүн. Бирок азыр мен досум абдан көп деп мен такыр мактана албайм. Музыкага бир мамилеңиз бар экенин билесиз да? Бир жолу музыкалык аспапты ойноп атканыңызды көрүп калдык, бир жолу баягы жандуу менен ырдаганыңызды жана соц тармактардан чыгып калып атпайбы? Мындай аскер кызматында иштеген адамдар да аябай мындай аз болуш керек мындай. Искусство, музыка адамдын айтып атам жанында жүргөн бул спутник. Музыканы сүйбөгөн адам жок болуш керек. Азыр мына баары эле эмне ырдап атат, бул кызматта жүрөт деген сөздөр менен. Өзүң карасаң, кечинде барып үйүндө кыңкыңдап сугарып атат. Сугарып атса да бир Ырыспай Абдыкадыровдун музыканын ичинен кыңкыңдап ырдап жүрөт. Тигинде барса да музыка угуп алып иш кылып аткандарын көрөсүң. Ал болбой эле жанагындай мен музыка андай деген болбойт. Музыка эчким уялбаш керек. Бул музыка деген музыка умтулуу, музыканы уга билүү, музыканы ырдай билүү, музыканы жаттай билүү. Бул адамдын керемет, адамга жаралган керемет, бул Кудай тараптан берген жакшы да. Мисалы мен таланттуу музыканттарга абдан кызыгам да, абдан ушуларга жанагындай орысча айткандай абдан завидую да.
абсолюттік музыкалық слух деген бұл түшүнүк бар. Ошол адамдын баарына бериле бербейт ал. Чанда адамдын бир 100% десек, ошонун бир 10-15% абсолюттік музыкалык слухтары бар. Алар эгерде ошону тандап эле музыкант кылсаң, алар абдан чеберчил музыканттар болот. Композиторлор ошонун ичинен чыгат, абдан чоң артисттер ошондон чыгышы мүмкүн да. А вот калгандары анча-мынча бар, абсолюттік музыкалык слуху жетпесе дагы, бирок музыканы жакшы көргөндөр, музыканы ырдай билгендер бар. Мен өзүмдө абсолюттік музыкалык слухум бар деп айта албайм. Мен үй бүлөмдө бизде бирөө эле бар болуш керек, бир экөөнү эле. Бир уулум да бар. Ал музыкант эмес бирок анын ырдаганын көрүп, музыка четкенин көрүп бир айтты эле, бул абсолюттік музыкалык слуху бар экен. Ушу музыкант болсо чоң чеберчиликке жетмек экен деп айтты эле. Анан келинчегим да бар. Музыкальный слух, абдан күчтүү слуху бар. Мен болсо музыканы жакшы көрөм. Мектепте жүргөндө эле кыңылдап ырдачу элек, конкурстарга катышчу элек, хорго туруп алып ырдачу эле бизди. Ошондон эле билем. Бизде айылда музыкалык мектеп болбой калды да. Азыр музыкалык мектеп болбогон аз келгенде музыкадан түшүнүгү бар, ошону бизге сабак бере турган мугалим да болбоду да бизде. Бигер мугалимдер барлар, ал өзүлөрү эптеп чертчү эле, бирок музыкадан грамота берип, андай нотаны үйрөткөн эч ким болбоду да. Болбосо айылда канча деген таланттар бар. Ошону убагында берип калса, алардан чоң музыканттар чыкмак. Анын убагында билим албай калса, нотаны билбей калса, кыңылдап ырдап жүрөт, эми ырчыга жарайт, бирок чоң композитор болуп чыга албайт алар. Атак музыканы ар бир адам чертиш керек. Музыкага түшүнүгү жок, музыкалык слуху жок адам, андай адамдарды көрөм, чанда көрөм. Бир ырдаса, мондай бир нота менен түп силеге берет да, бир линейка болуп. Андай адамдар бар. Орыстар айткандай, медведь на ухо наступил дегендер бар. Бирок абдан несчастный адамга да ойлойм алардычы. Кудай музыкалык талант берген адамдар Кудайдын сүйүктүү адамдары деп эсептейм. Төкмөлүк өнөрдү кандай багат? Эми төкмөлүк бул Кыргызда, Казакта бул Кудайдын бир кудурети да. Бир Кудай колдобосо, Кудайдын ушундай берген таланты болбосо төкмөлүк, жаттап эч ким төкмөлүк кыла албайт. Буга өзүнчөлүк Кудай берген. Анан биздин азыркы жаш акындар бар, илгерки акындар, Осмонкул, Алымкул деген эстебес. Ой, көп акындар чыкпады. Токтогул дегенде, бул эмне деген? Бул Кудайдын сүйүктүү адамдар болуш керек. Мына азыр жакшы келип атат, Алы келип атат, жанагындай Алы Туткучев деген жана жаш акындар келип атат, ошол улуу акындардын жолун жолдоп. Мен абдан урматтайм аларды. Булардын ичинде абдан акыл эси тунук болгон, кандайдыр бир Кудай колдогон, кудурети күчтүү адамдар арасындачы. Мына ошолорду биз колдой билишибиз керек да. Алар биздин жана эмелерде булар. Коомдун ичинде болгон абдан бир күлүк аттар болот го. Сулуу күлүк аттар, аргымактар. Ошол коомдун ичинде аргымактар да болор. Анан эми музыка жагынан, искусствону, бул адамдын маданияты. Маданият чөйрөсү бар, анан адамдын өзү маданиятка кызыгуу, маданияттуулугу деген сөз бар. Ошо маданияттуу болуш үчүн жалаң эле билим жетишсиз ал. Атага тең уул, атадан кем улан, атадан артык уул деп коет го. Сиз кандай уул болуп ойлойсуз? Мен атамаңдан билимдүү киши болчу да. Математикадан сабак берген, кийин мектептин завучу, көп жылдар завуч болуп жүргөн, кийин мектептин директору болуп жүрүп пенсияга чыккан киши. Абдан Кудай көп жагынан, жакшы жагынан берген болчу да. 13 бир тууган экен, 13 бир тууган жерде жалгыз калып калган да. Калгандары бир 4-5 айдын ичинде эле ооруп барып, каза болуп чарчай келген, чоңоп калган эле. Жалгыз мунун иммунитети күчтүү болгонбу, ошон үчүн жалгыз калган. Ошого жараша бул акыл эсин дагы кенен берген, анан физически да абдан күчтүү адам болчу. Эрки күчтүү, абдан эркин бекем кармаган киши болчу. Анан билим жагынан да абдан билимге умтулган. Мен только билимдүү адамды гана мен урматтайм. Билимдүү адам менен гана сүйлөшкүм келет. Билимсиз адамдар акытаттыктуу эмес. Билим жок болсо сен артта каласың деп эле ушун билимди абдан тутчу да. Да туул катары тутчу. Анан мен азыр генерал-лейтенант деп атасың. Генерал-лейтенантка жеттим да бул турмушта. Бирок атадан өтүп кеттим деп айта албайм. Атага тете болдум деп да айта албайм. Эгерде ошолоки атамдыкындай болгон бир анча-мынча бир касиеттери жанагындай жөнөмдүүлөр ошонуку менде дагы болгондо, мен азыр мындан да көп
деңгээлге жетмекмин деген кеңешти ойлонуп калам да. Ушундай бийик ата. Эми да турмуштар кандай бар? Кээ бир атадан өткөндөр бар. Ата тетелер бар, атадан кемдер бар. Мен ошо атадан кемирээкмин деп ойлойм да. Эч убактыңыздын таңсыздыгына карабай биздин суроолорго жооп бергенге, макулдук бергениңиз үчүн рахмат.